биздин өлкөбүздүн эл биримдигин бекемдөө жана жарандык бирдейликти өнүктүрүү. Эл биримдиги көп түрдүүлүктө долбоору өлкөнүн 7 облусундагы муниципалитеттерди камтыйт. Долбоордун максаты Кыргыз Республикасынын этникалык коомчулуктарга таандык аялдардын жана калктын башка айрылуу катмарынын мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө жетишүүнү алдыга жылдыруу болуп саналат. Буга байланыштуу Жалал Абад шаарынын Базар Коргон жана Сузак райондорунун активдүү жарандарынын ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкармалыктардын кызматкерлеринин катышуусунда маектешүү аянтчасы болуп өттү. Мамлекеттик кызматкерлер менен ошо биздин долбоордун өкүлдөрү ошо Жалал Абад, Ош, Баткен, анан кийин Ысык Көл областында өткөрүп жатабыз. Ушундай семинарларды биз ушул биздин семинарга коомдук этникалык коомчулуктардын өкүлдөрү катышып жатат биздин семинарга. Явка большая дегендей элдер абдан кызыкчылык менен келип атат, көп суроо болуп атат. Биз бул концепцияны тышкары дагы социалдык маселелер боюнча дагы ажиттер чыгарып консультация берип атабыз. Аталган долбоордун алкагында Кыргыз Республикасынын кыргыз жарана жарандык өздүгүн өнүктүрүү улуттук концепциясын жарандарга жайылтуу аракеттери жүрүүдө. Концепциянын негизинде 5 багытта иш алып баруу каралган. Алар жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү, элдин биримдигин бекемдөө, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тилдик көп түрдүүлүктү сактоо, жарандардын мамлекеттик чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга шарт түзүү, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарына жарандардын ишенимин жогорулатуу болуп саналат. 2020 жылдын 13 ноябрында номер 39 жарлык менен Кыргыз Республикасы президенти Садыр Нуркожоев Жапаров ушу кыргыз жаран деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү концепциясын бекиткен. 2021-26 жылдарга ушул концепция кыргыз жаран концепциясы ишке ашырылышы керек. Биз мына азыркы учурда Кыргыз Республикасы Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги ушул кыргыз жаран концепциясын жарандардын кеңири катмарларында түшүндүрүү максатында ушундай иш-чараларды өткөрүп баштадык. Бул күнгө өткөрүлгөн иш-чарага катышкан билим берүү мекемелеринин кызматкерлери тарабынан мамлекеттик тилди өнүктүрүү багытында маселе көтөрүлүп, мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн кыргыз тесттен өткөрүү сунушу айтылды. Муну менен келечек муунду мекенди сүйүүгө тарбиялоого боло тургандыгы белгиленди. Билим берүүгө тиешелүү бир кыргыз тест боюнча немени көтөрүп кеттим азыр. Бул кыргыз тест деген ошо жок дегенде ошо бүтүрүүчүлөрдөн баштап тапшырылыш керек деген айтып кеттим да. Себеби ошол биздин окуучулар, бүтүрүүчүлөр тестти тапшырган күндөрү да болгон. Аябай кызыгуу менен жогорку балды алган, кийин ошол мамлекеттик деңгээлде каралган жок да ошолчу. Өзүбүздүн тилибизди сыйлабасак, өзүбүздүн тилибизди көтөрө албасак, анда башка жакка кимдикин немете алабыз деген бир патриоттук сезим болуш керек деп ошону көтөрүп кеттим. Ошондой эле кыргыз жараны концепциясынын калкка жеткиликтүү болушу үчүн тынымсыз түшүндүрүү иштери менен окутуулар болуп турушу керек экендиги да мында сунушталды. Албетте айтылган сунуштар эске алынары тиешелүү кызматтар тарабынан айтылды. Бул маселени мына бир эле жолку ограничение менен бүтпөстөн ушу элдин арасында семинар, тренингдер, обсуждениялер көп болсо деген менин сунушум бар да. Чынын айтыш керек, ушул иш-чараны өткөрүүдө ушундай бир иштиктүү сунуштарды күттүк. Себеби биз азыркы учурда ушу кыргыз жаран деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү концепциясын иш-чаралар план долбоорун иштеп чыгып, тиешелүү министрлик, ведомстволор, жарандык коом, ушу этностук бирикмелер менен бирге азыр макулдашуу процессиндебиз. Ошон үчүн мына бүгүнкү жыйындагы берилген баардык сунуштарды биз кабыл алдык жана бул сунуштардын үстүндө дагы тиешелүү ошол иш алып бармакчыбыз. Маектешүү аянтчасы эртең Кочкор Ата шаарында уланып, ага жакын айыл өкмөт башчыларынын, жооптуу катчыларынын, жергиликтүү этникалык коомчулуктарынын өкүлдөрү катышуусу күтүлүүдө. Мындай жолугушуулар жарандарга социалдык жөлөк пулдарды белгилөө жана төлөө, жарандыкты алуу жана калкты паспорттоштуруу маселелерин чечүүгө көмөктөшөт. Бактыгүл Тишебаева, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад шаары.